Тоң районунун Борбору Бөкөнбаев айылында 14 миңге чукул калк жашайт. Таза суу тутуму болгону менен эскилиги жетип, өзгөчө жайкы убакта суу тартыштыгы орун алат. Быйыл эми бул маселе толугу менен чечилиши керек. Былтыркы жылдын декабрь айынан бери Дүйнөлүк банктын колдоосу менен таза суу долбоорунун курулушу башталды. Азыркы тапта Бөкөнбаев айылынын Кара Ой жаңы конушунда кызуу жумуш жүрүп жатат. Суу боюнча биз көп эле азап тарттык. Эмеден автобазадан сүйрөп келчүбүз, таш келип иччүбүз. Аябай эле кыйынчылык өттү башыбыздан. Ошо суу келгенине аябай сүйүнүп атабыз. Ошо суу былтыр жок, мурдагы жылы могу жерден деле скважина казып чыгарып берген. Ошо боюнча үйлөргө кирген, кээ бир үйлөргө жакын жолдун жээгинде. А биз болсо мындай алысыракпыз, киргизе албай калдык. Эме боюнча, проект боюнча, ошо таза суу боюнча проекти келген. Аябай сүйүнүп атабыз, сүйүнүчтөбүз. Рахмат ушу проект боюнча келген сууга. 2024 жылдын аягында башталган 60 километр Баканбайдын ишин полностью. 60 километрдин азыр бир 20% бүттү. Кудай буйрса 15 километрин жаап бүттүк. Калган 45 километр калды. 45 километрин 2025-тин ноябрь айына чейин, октябрь-ноябрь айына чейин кудай буйрса бүтүрүп тапшырып беребиз элге. Суу эсептегичтер боюнча ар бир үйгө счетчик менен через счетчик кирет, счетчик аркылуу кирет. Ар бир үйгө жетет суу, бардыгына жетет. Биз Баканбаевдин ишин только линиясын бүтүрүп кетебиз. Трубаларын таштап чөйүп кетебиз. Кызыл водозабордон башталат биздин суу. Айылдын башынан келет. Ошондон баары тартып бүтүрөбүз. Райондук администрациянын маалыматы боюнча былтыркы жылы Тоң районунун Барбулак айылында дагы таза суу долбоору ишке ашырылып бүткөрүлгөн. Ал эми район боюнча Кара Коо жана Кызыл Туу айылдарында таза суу маселеси өтө оор бойдон калууда. Азыркы тапта бул айылдарды дагы таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорлоо иштери жүрүүдө. Чыгыш айыл өкмөтүндө 187 миллионго 2024 жылдын декабрь айында башталган иштер бүгүнкү күндө аябай күчтүү, катуу иш жүрүп атат. Ошол эле мезгилде таш жол, Кара Ой участкаларын бүгүнкү күндө толук кандуу таза суунун линияларын тартып бүттү. Бүгүнкү күндө Борборубуз Бөкөнбаев айылынын көчөлөрүнүн баштаган алдында турат. Ошону менен бирге канализация 236 миллионго булар менен параллель эле канализациясын баштайбыз. Быйылкы жылы Бөкөнбаев айылы менен катар Кажы Сай айылында дагы таза суу долбоору ишке ашырылышы мүмкүн. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.